Күн сайын мага көптөгөн каттар келет. Алардын арасында абдан оор, эч кимге айтылбаган сырлар да болот. Мага келген каттар бул мен үчүн жөн гана рубрика эмес. Бул мага ишенип, жүрөгүнүн эң терек сырларын бөлүшкөн адамдардын үнү. Бул жерде сиздерден келген анонимдүү каттарды окуйм. Ар бир каттын артында бир тагдыр, бир оору, айтылбай калган сезим же жоопсуз калган суроолор турат. Психолог катары мен бул окуяларды жөн гана окубастан, алардын түпкү психологиялык себептерин түшүндүрүп, силерге колдоо болууга аракет кылам. Балким, көптөн бери үн катпай жүргөн жүрөгүңүз ушул жерден сүйлөйт. Анткени кээде айыууга жол жөн гана бирөөнүн сени чындап угушунан башталат. Балким бүгүнкү каттан сиз өзүңүздү табарсыз. Анда эмесе бүгүнкү келген каттардын бирөөсүн ачайын. Бүгүнкү биздин биринчи катыбыздын темасы себепсиз корком. Саламатсызбы, Мерим айым? Азыркы убакта өзүмдөн өзүм коркуп жүрөм. Мурда мындай эмес болчумун. Сырттан караганда мен кадимки эле адаммын. Күлөм, сүйлөшөм, иштейм, баары жакшыдай көрүнөт. Бирок ичимде дайыма бир башкача коркуу бар. Телефон шыңгыраса эле жүрөгүм түшүп кетет. Бир нерсе болуп калдыбы деп ойлоном. Бирөө кечигип калса, дароо эле жаман нерселерди элестетем. Чалам, бирок алар алышпайт. Анан мээме ар кандай ойлор келет. Кийин ал адам эч нерсе болбогондой эле кирип келет. А мен болсо ошол убакытта коркуп бүткөн болом. Түнкүсүн өзгөчө оор болот. Баары уктап калганда ар кандай ойлор келет. Эгер бир нерсе болуп калсамчы? Эгер ооруп калсамчы? Кээде жүрөгүм катты согот. Дем жетпей калат. Ошондо чындап эле жаман болуп кетем деп ойлоном. Бир жолу тез жардамда чакыргам. Чын эле өлүп калчудай болгом. Бирок алар келип, баары эле жакшы эле экен го. Бул жөн гана стресстен болушу мүмкүн дешти. Эң жаманы, эмнеден коркуп жатканымды өзүм деле так билбейм. Кээде ойлонуп, балким азыр коркуп жаткан мен эмес, ичимдеги баягы кичине баладыр деп ойлоп кетем. Эң кыйыны, муну эч кимге түшүндүрө албайсың. Эмнеден коркосуң дешет? Билбейм. Андай ойлонбо дешет. Анда эмнени ойлонушум керек? Өзүңдү колго ал дешет. Эгер колумдан келсе алмакмын да. Кээде мурдагы өзүмдү сагынам. Телефон шыңгыраса, селп эткен өзүмдү сагынам. Түндө тынч уктаган өзүмдү. Жакындарым кечиксе, дароо жаман нерсе ойлобогон өзүмдү. Жөн эле жашаган өзүмдү сагынам. Мен чарчадым. Дайыма коркуп жашоодон чарчадым. Дайыма бир нерсе боло тургандай күтүүдөн чарчадым. Дайыма күчтүү көрүнүүдөн чарчадым. Тирүүмүн. Бирок коркуп жашагандан чарчадым. Бул катты окуп жаткан адамдар өзүн тааныгандыр. Анткени мындай коркуу сырттан караганда себепсиздей көрүнөт. Бирок психикада себепсиз эч нерсе болбойт. Кээде акылыбыз унутуп калышы мүмкүн. Бирок дене, аң сезим эч качан унутпайт. Кээде биздин чоңойгон чөйрөбүз бизге көрүнбөгөн коркунуч сезимдерин үйрөтүп коет. Ошондо адам чоңойгондо да денеси дайыма кооптуу режимде жашап калат. Бул алсыздык эмес. Бул жөн гана чарчаган нерв системасы. Эгерде сиз да ушул каттан өзүңүздү таанысаңыз, анда дайыма эсиңизде болсун. Сиз жалгыз эмессиз. Жана бул абал менен жалгыз күрөшүүгө милдеттүү эмессиз. Урматтуу кат алуучум, эң негизгиси сиздин ден соолугуңуз. Ден соолугуңузга дайыма канын көрүңүз.